Жагып атат. Буюрса жакшы оюн болот деген ниеттебиз. Жаңы башталды, эми дагы көрүп жатарбыз. Бул турнирде кимдер күчтүү? Кайсы могу? Бу жерде күчтүүлөр бардык командалар эле күчтүү го дейм. Өзгөчө болгон 94 менен 95-жылкы байкелер күчтүү. Бизде негизи эле ынтымак, өзүбүздө экин бирлер жамаат бар. Экин бирлер ойноп жүрөбүз. Анан бүгүн дагы чогулуп чыгып атабыз. Дагы көрүп жатарбыз, эми оюн көрсөтөт эми баарын. Анда Таластын баш этеги 2001-лер бири-бириңерди жакшы тааныйт экенсиңер да. Эми бири-бирибизди дегенде көбүнчө азыр Талас районунун балдары чабып атабыз. Бул жердечи ылдый жактан көп балдар травма алып калып, ошондон чаба албай калып, анан башка жылдар менен окуп калган балдар бар экен арабызда. Ошондон бир аз кичине алысырай түштүк. Шарт барбы ар бир райондон жигит кирсин деген? Андай шарт бизде билбейм, жок, бирок азыр ар бир райондон балдар бар негизи. Күчтүүбүз утат, оюн көрсөтөт. Сиздер да күчтүүсүзбү? Кудайым буйрса, колдон келишинче аракеттешип кылабыз. Баарын эле таанып, билип, алыш беришибиз бар. Ал байкелерге ушундай чоң рахмат, ушинтип Талас областын бириктирип, ушундай кылып аткан нерсеге. Анан кийин могу Жети областта болгон атат, эми ошого даярдык деп көрүп атабыз мунучу. Буюрса дагы чоң үмүттөр бар биздин өздүн поколенияда дагы. Ушундай байкелерди болуп биз дагы жакшы иштерди кылабыз деген үмүтүбүз бар.